Эшектин эки баласы ар дайым бири-бирине атаандашчу. Болбогон бир нерселер үчүн тартыша да кетишчү. Ошондой күндөрдүн биринде кожоюн аларды бир жип менен бири-бирине байлап коет. Анан бир жипке байланган эшектин балдары чырдашып кетишти. Алардын бири арпа жегиси келип, экинчиси болсо буудайды даамдагысы келип турган эле. Ошентип экөө эки жака болгон күчү менен жулунуп жатышты. Бирок таянак чыккан жок. Бири экинчисине такыр жол бербей, экөө эки жака жөнөп, кайра эле байланган жип тарткандан улам бири-бирине тартылганга аргасып болушту. Дагы бир аз жүрүп, эшектер тааруу менен арпаны көрүп калышат. Кайрадан көнгөн адат калаа болуп, экөө тең күчүнүн болгонунча өзүнө жаккан тарабына жулунуп башташат. Бирок жыйынтык адаттандай болду. Бир аз жүрүп, ойногон бул жакта турсун. Ачкадан басканга да шай келбей калган эки эшек артка кайтат да тааруу менен арпага жетишет. Мунусунда экөө баягыдай эки жака жулунушпайт. Алар бир азга токтоп туруп, кожоюндун кеңешин эстешет. Уксаңар, ар бириңердин өз оюңар, өз тандооңор, чечимиңер жана өз жолуңар болот. Андай болгону менен башканын жолун сыйламайынча өз жолуңарда жетишээрлик деңгээлде ийгиликке жете албайсыңар. Элибизде да бекеринен ынтымак бар жерде ырыс бар деп айткан эмес. Андыктан урушпай бир чечимге келгиле деп калчу эле. Ошентип эки эшек ойноп, чуркап, экөө биргеликте каалаган нерселерин жеп, үйгө курсактары тоюп кайтышкан экен.